Салтуу музыка жумалыгы жана достук фестивалынын экинчи күнү аспапчылык багыттар боюнча улантылып жатат. Баткен облусунун бардык аймактарынан келген жаш таланттар өздөрүнүн аспаптарда ойногон таланттарын көрсөтүп жатышат. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптары үйлөмө чоор түрлөрү чопо чоор, ышкырык чоор, чогойно чоор, балтыркан чоор, сыбызгы, сурнай, керней, жалбырак, чыңырткы, зуулдак, барылдак, ышкырык, чымылдак, какма, темир ооз комуз, жыгач ооз комуз, дирилдек, аса, муса, шаңдырак, коңгуроо, жылайгын, жекесан, кылдуу чертме комуз, тартма, кылкыяк, урма, добулбас, доол, кабак жана башка болуп бир канча түрлөргө бөлүнөт. Салтуу музыка жумалыгы жана достук фестивалында бул аспаптарда кол ойноткон көптөгөн өнөрпоздор өз таланттарын тартуулашты. Унутта калган аспаптар да көп аспаптар бизде. Азыр бизге көп эле улуп жүргөн темир ооз комуз, чопо чоорушулар улубаса, чогойно чоор, сурнай, керней, жезнай деген дагы көп аспаптарыбыз бар. Тилекке каршы азыр жасалып, кайра жасалып, ушунун баарын азыр менин устатым ошо Нурланбек Нышанов азыр Манас китебинен алып, баарын кайра иштеп чыгып атат да. Буюрса чоң үмүттөбүз ушунун баары өнүгөт деген. Менин биринчи устатым ошол Нурланбек Нышанов. Ошондон чопо чоор, темир ооз комуздун баарын баштап ошондон ойлонгонбуз. Кыргыз эли башка элдердин рухий дүйнөсүнүн өзгөчө бөтөнчүлүгү, оригиналдуулугу менен айырмаланган. Ошондой эле биздин элибиз жогорку көркөмдүктөгү маданий мурас жараталган. Анын өзгөчөлүгү өз алдынча стилге ээ экендиги музыкалык аспаптардан ачык көрүнөт. Кыргыз деген ат менен кошо жаралып, муундан муунга мурасталып келген ар түрдүү музыкалык аспаптарда кыргыз элинин өзгөчөлүгү, кубанычы, кайгысы, теңдиктери жана эрдиктери обонго салынып, күйгө түшүрүлүп, ырга айланып келген. Мына ушул сиздер көрүп турган бүгүнкү кечеде жалаң гана таланттар кыргыздын улуттук аспаптарынын баалуулугун, нарктуулугун жана кийинки муундарга мурас кылып өткөрүп берүүнүн зарылдыгын чагылдырып турат. Бул салтуу музыка ушул өткөрүлүп аткандыгы абдан маанилүү жана таасирлүү деп ойлойм. Эмне дегендеги кийинки келе жаткан муундарга биз өзүбүздүн улуттук аспаптарыбызды, тарыхты баягы багындырып, ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан аспаптарыбызды биз муундарга тапшырышыбыз керек да. Жана ошондой эле өзүбүз дагы ошол аспаптарды аткарбастан кичинекей шакирттерибизге дагы үйрөтүп, устат шакирт деген илгерки баягы мектеп калышы керек деп ойлоймун. Бүгүнкү күндө абдан жакшы өтүп жатат салтуу музыка жумалыгы. Аябай жакшы өсүп батыптыр десем дагы болот. Жаштардын арасындагы аткаруучулугу, бүт чеберчилиги мыкты. Кыргыз эли колдонуп келген музыкалык аспаптар анын турмуш тиричилиги, салт санаасы менен тыгыз байланышта болгону жалпыга белгилүү. Ал аспаптардын сырткы түзүлүшүнө, жалпы көрүнүшүнө, улуттук бөтөнчөлүгү, элибиздин социалдык, эстетикалык, философиялык көз карашы, көркөм өнөрдү баалай билүүсү өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Ошондуктан аспап өткөн замандын музыкасына баа берүүдө, анын тарыхый өзгөчөлүктөрүн туура түшүндүрүүдө бөтөнчө мааниге ээ. Бул иш-чарада бир эле өнөрпоз бир канча унутулуп бара жаткан аспаптарда кол ойното билгендиги өзгөчө көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Үйлөм аспаптарын баарын да ойнойм. Негизи бир иште баштагандан кийин мындай толук кириш керек. Бир 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, 5 жыл болобу, ар кимге ар кайсындай убакытта өздөштүрүшү мүмкүн да. Анан аракет кылса бардык нерсе өздөштүрүп тез арада өздөштүрсө дагы болот. Бүгүнкү иш-чара жакшы деңгээлде өтүп жатат. Жакшы жаш муундар бар экен, жакшы таланттуу балдар, таланттуу кыздар бар экен. Буюрсанын баары келечекте эл артисти, келечекте эмгек сиңирген артисти болот деген үмүттөбүз. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптарынын ар биринин өзүнө таандык
үнү, аткаруу ыкмалары, кайталангыс өзгөчөлүктөрү бар. Алгач аспаптарды жыгачтан, териден, ар түрдүү өсүмдүктөрдөн, малдын мүйүзүнөн, сөөгүнөн жана кылынан жасап келген болсо, бүгүнкү күндө биздин улуттук аспаптарыбыз эмнеден кантип жасалары тууралуу 20 жылдан бери музыкалык аспаптарды жасап келген обончу, бир канча күйлөрдүн автору болгон Карим агайга кайрылып сурап көрмөкчүбүз. Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары жалпысынан көбүнесе ушул жыгач материалдардан жасалат. Анан алардын ичинде эң эле сапаттуусу ушул өрүк жыгачынан жасалган аспаптар сапаттуу деп эсептелинет да. Мисалы, бул жерде турган аспаптардын көбү, мында турган өрүк комуз, бул өрүктөн жасалган кылкыяк, бул деле өрүктөн жасалган комуз, мында көкөр турат, бул деле өрүктөн жасалат да. Ошондуктан өрүктөн жасалган музыкалык аспаптар сапаттуу деп эсептелинет. Ал эми кээ бир аспаптар эми карагайдан жасалат, жаңгак, алмадан жасалат, бирок өрүктөн жасалган аспапка ошол мындай айтканда даңктуу, даңазалуу деп айтсак болот да. Элибиздин өткөн тарыхын, маданиятын, кылымдарды камтыган салт санаасын, эстетикалык касиетин, көркөм дүйнөсүн үйрөтүүнүн негизги булактарынын бири болгон музыкалык аспаптардын баалуулугу, керектүүлүгү бүгүнкү иш-чарада аспапчылык багыт бөлүгүндө таасын көрсөтүлдү. Кыргызга төбөсү көрүнгөн таланттар менен облус аймагындагы балдар чыгармачылык үйлөрүндө билим алып жаткан жаштар бир сахнада өнөрлөрүн көрсөтүп, бири-бири менен таанышып, таасирленип үлгү алуусу Өрүксар аймагынан дагы да көптөгөн таланттардын өсүп чыгаарын шарттайт деген тилек. Каныша Яшимова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.